фиалка, геран, пеларгония, тюльпан бул гүлдөрдүн уруктары кыш ичи себилип бирдиктүү температурада каралып жаткан кези. Жыл сайын шаарга түрдүү гүлдөрдүн уруктары Чехиядан алып келинет. Гүл көчөттөрүн идишке отургузуунун экинчи этабы башталып, күн жылышына карап жакынкы күндөрү шаар ичине чыгарылат. Азыр эми мына теплицаларга экинчи сыйра эгилген гүлдөр булар. Азыр биз жумуш кылып ошо пикировка кылып атабыз, гүлдү отургузуп атабыз стаканга. Тажи Турсункулова бул жерде өскөн ар бир гүлдүн өзгөчөлүгүн, өстүрүү сырын билет. Быйыл жылдагы өстүргөн гүлдөрдөн сырткары жуугазынды кандай асыроо керектигин өздөштүрдү. Бирден стаканга эгип чыктык. Себеп дегенде бул ушу гүлдөгөнгө чейин ушул стаканда ошол жерде эгилип турат дагы, кайра анан кийин буну алып келебиз дагы теплицага. Ошол боюнча кайра ошол жерден сактап, баягы гүлдөп бүтүп, баягы немелери ичинде калган баягы луковица карчыкалары, луковицалары баягында пияздары чоңойгончо ошол ордунда туруп. Шаарды көрктөндүргө 2 миллионго жакын гүлдөрдүн түрлөрү эгилет. Жаз келери менен шаардын борбордук көчөлөрүнө Голландиядан алып келинген жуугазын гүлүнүн 6 түрү эгилет. Эми пландаштырып атабыз, мындай виде картины кылып, где-то бул жагы 1,5, турасы 1,5 кылып, жанагы Гринзаводдон подпорная стенка бар, Уркай Салиеванын немесинде. Хвойный дарактар эгилип бүттү, 450 данадай эгилди. Уже лункаларын даярдап казып атышат. Бадалдар дагы эгилет. Адан сырткары биз мына биздин жаныбыздагы Узбекистандан жаңы бадалдардын жаңы сортторун алып чыгып атабыз да. Гүл көчөттөрү эгилген күнөөсканадан сырткары 8 гектар жер аянтында Ош шаарына чыгарыла турган 500 түп ийне жалбырактуу дарактар жана 500дөн ашуун бадалдар өстүрүлөт. Учурда дарак көчөт өстүрүүчү күнөөсканада нөөмөт менен 10 жумушчу иштейт. Жаз келиши менен күнөөсканада жумуш кайнап жаткан кези. Бул жерде кизелник, брисклет, роза, капсис сыяктуу бадал дарактарынын көчөттөрү тигилген. По сравнению с прошлым годом. Бизде шаарга чыгарыла турган дарактардын 9 түрү бар. Гилем сыяктуу декоративдүү өсүмдүктөр, роза гүлдөрү бар. Жумушчулар кышы менен бирдиктүү аба ырайында асырап келишти. Эми күн жылыса эле 9 түрдөгү бадал жана ийне жалбырактуу дарак көчөттөрү шаарга чыгарылат. Роза, как всегда, так и это. Быйыл Ош шаарына Чехия жана Голландия өлкөлөрүнөн 1 миллион 200 миң сом каражатка гүлдөр алып келинген. Ош шаарын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты жуугазын гүлүнөн сырткары быйыл гүлдөрдөн вертикалдуу декорация курап, шаарга өзгөчө жаңылык киргизүү алдында турат. Ал эми аба ырайынын өзгөрүүсүнө карап даярдалган гүл көчөттөрү шаарга чыгарылат. Махпурат Алибаева, Надыр Боронбаев, Ош Бирим жаңылыктары.